Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Менин атым Нехоз бинти Шитано. Менин суроом адам башына келе турган кыйынчылыктар жөнүндө. Башкача айтканда, адам күнөөлөрү менен ага келе турган кыйынчылыктар ортосунда кандайдыр байланыш барбы? Карындашыбыз адам күнөөлөрү менен ага келе турган кыйынчылыктар ортосунда кандайдыр байланыш барбы деп суроо берди. Аллах Кур'ан-ы Каримдин бир канча аяттарында Аллах Таала силерди сыноо кылат деп баян кылат. Бакара сүрөсүнүн 155-аятында Аллах ушинтип айтат: Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен, ошондой эле мал-мүлкүңөрдү, жаныңарды, түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз. Сабыр кылгандарга сүйүнчүлүү. Карындашым, бул дүйнө акыреттин сыноосу. Аллах Таала Мүлк сүрөсүнүн 2-аятында ал силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн өмүр менен өлүмдү жараткан. Бул дүйнө акыреттин сыноо майданы. Эми качан адамга кыйынчылык келсе, ал эки себеп менен болушу мүмкүн. Башкача айтканда, күнөөлөрүңүзгө жаза сыпатында же болбосо сыноо сыпатында. Эгер сиз күнөө кылган болсоңуз, бул сиз үчүн жаза. Эгер сиз баш ийүүчү пенде болуп, Куранга ээрчип жаткан болсоңуз, Аллах сизди сынап жаткан болот. Сизге чоңураак кыйынчылыктар жиберип, сиз бул кыйынчылыктарга сабыр кыласызбы, жокпу? Ушу менен сизди сынайт. Мисал үчүн, эгер сиз артисттик кесибинин бакалавр сыноосунан өтсөңүз, сизге ошол кесиптин диплому берилет. Эми эгер сиз медицина бакалавр сыноосунан өтсөңүз, сизге дарыгерлик диплому берилет. Бирок дарыгерлик дипломун алуу артистке караганда кыйыныраак туурабы? Эгер сизге чоңураак кыйынчылык келсе жана бул сыноодон өтсөңүз, Аллах Таала алдында ошончо мартабаңыз көтөрүлөт. Сизге кыйынчылык келгени бул сиз кылган күнөөлөрүңүз үчүн же сыноо үчүн келген болот. Сизге канча оор кыйынчылык келсе, Аллах алдында ошончо мартабаңыз көтөрүлөт. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эң кыйын сыноолор адамдар арасындагы анбияларга келген. Себеби пайгамбарлар жөнөкөй адамдар арасынан тандап алынган Аллахтын пенделери. Дал ошондой сыйлыктын себеби дагы экөө. Башкача айтканда, ар кандай жакшы нерселер жашообузда болуусунун эки себеби бар. Бул сиз кылган жакшы амалдар сыйлыгы же сыноо үчүн берилген болот. Күнөө иштерди кылып жүргөн, бирок бай болгон адамдар өтө көп. Чоң мафияларды билебиз. Алар өтө бай болушат. Ошондуктан сизге сүйүнүч жетүүсү бул жакшы амалдарыңыз үчүн сыйлык же сыноо. Жана билиңиз, мал-мүлкүңүз жана перзенттериңиз фитнадан башка нерсе эмес. Жана албетте Аллахтын алдында улуу сыйлык бар. Анфал сүрөсү 28-аят. Аллах сизди байлык менен сыноосун айтып жатат. Эми качан бир кыйынчылык келсе, мусулман киши альхамдулиллах дейт. Сүйүнүч келсе да, кыйынчылык келсе да альхамдулиллах дейт. Жана жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы Раббисинен деп билет. Аллах сизге бардык нерсени берип коет. Жегениңиз алдыңызда, жебегениңиз артыңызда болот. Намаз окуймун десеңиз, убактыңыз беймарал. Бул менен дагы сизди сынайт. Бирок сизди кыйынчылыктарга койсо, ошондо дагы ага ибадат кыласызбы? Ошондо дагы ага шүгүр кыласызбы? Аллах ушу менен сизди сынайт. Ошондуктан кандайдыр кыйынчылык келсе, бул кылынган күнөө үчүн жаза же сыноо. Сурооңузга жооп бердим деген ойдомун.